Assalamu alaikum, kutmandуу günüңүздөр менен. Бүгүn 3-нчи сабак комузду күйлөгөндү үйрөнөбүз. Комузду кантип күйлөйбүз? Алгач биз эсептеп алалы. Эң астыңкы кылы 1-нчи кыл деп аталат. Ал эми ортоңкусу болсо 2-нчи кыл деп аталат. Эң үстүңкүсү 3-нчи кыл деп аталат. Комуз күйлөгөндүн 15ден ашык түрү бар. Biz bolsa elder çeritip жүргөн, бардыгыбыз çeritip жүргөн универсалдуу bir настройканы күйлөгөндү үйрөнөлү. Аны кантип үйрөнөбүз? Ал үчүн комуздун ортоңку кылын күйлөп баштайбыз. Бул болсо ля нотасына күйлөгүлү. Мынау ля нотасында турат. Ал эми эки чети болсо ми нотасында турат. Бардыгыбыз ля кайсы, ми кайсы биле албайт болушубуз керек. Аны болсо мындай кылып көрөлү. Эң алгач комуздун ортоңку кылын же болбосо экинчи кылын күйлөйбүз. Аны ля нотасына күйлөйбүз деп айттым. Сиздер ля нотасын минтип табасыздар. Мына жерде 3 кара клавиша турат, көрдүңүздөр. Ал бул жакта 2 кара клавиша турат. Ушул 2 кара клавишанын сол жагы до нотасы деп аталат. До. Ля нотасы ушул. Көрдүңүздөр, бирдей үн чыкты. Ал эми комуздун астыңкы жана үстүңкү кылдарын күйлөш үчүн аны ля эмес, муну ми нотасына күйлөйсүздөр. Мына до, ре, ми. Эми комузуңуз күүгө келди. Болсо күйлөндү. Эми муну кантип чертишибиз керек? Мына ля нотасы. Көрдүңүздөр. Бирдей үн чыкты. Астынан да басканда асты үстү теңелди. Эми ушул жерден эмки сабакта бир чыгарманы үйрөнөбүз. Ага чейин колуңуздарды көндүрүңүздөр. Үн туура чыксын. Ушул позициядан бир чыгарманы үйрөнөбүз.